Тарбия түйүлдүктөн башталат деген сөз тегин жерден эмес. Башта ата-энелер түйүлдүктөгү нарастенин камын көрүп, арчадан бешик жасатып, алды ырын алдыртан жаттап, бөбөк үчүн алтырсун өз оюнан чыгарган жомокторду жаадырчу. Азыр тарбия бөлөк. Бала бешиктен беле чыкпай жатып, колунда смартфон. Пайдалуу да, пайдасы да көрүнүштөрдү көрөт. Анын таасиринен жомок уга турган бала жорук жасай турганга өтөт. Үй бүлөдөгү баалуулуктардын таасири басаңдайт. Ата-эненин орду, тарбиясы тар болот. Азыр жаштарды көбүрөөк тарбиялаш керек да. Айрыкча мынау биздин кыздарды мурунка салыштырмалуу азыр кыздардын өзгөчөлүгү өтө чоң да. Көбүнчө мына бизге окшогон мындай жаш өткөн, түшүнгөн аялдар көбүрөөк кыздарга тарбия бериш керек. Ата-эне тарбия бериш керек. Үйдөчү. Анан мына турмуш курганда көп эле жаштар үй чатагындай чыт чатак көбүрөөк болот да эми азыр ушу мезгилде. Анан ажырашкандар көп да. Эмне себептен? Себеби азыр жаштарда мындай аз-маз чыдамкайлык жок. Бир эки киши жакшы чыдап, жакшы турмуштун жолуна түшүп алса, андан кийин уже турмуш жолунда кете беришет да. Мен ушундай оюмчу. Жумуссуздук, миграция, акыл эсте алган интернет ааламы тарбия берүүдөгү мүчүлүштүктөрдү жаратты. Улууну урматтоо менен кичини узаттоонун орду жоголду. Тарбия жетишпей жатат. Көпчүлүк мигрант болуп кетип калган, бала чакасын таштап, баягы карыган, чоң ата, чоң энелердин, тайэнелердин колунда калышат. Алар эми өздөрүнүн балдарына тарбия берип чоңойтуп койгондо карып калышкан, неберелерге келгенде алдары жетпей ушундай болуп калат да. Көпчүлүк ошо мигрант болуп кеткендер себеп болуп атат. Ошо мурунку баалуулуктарды баягы салтыбыз бар го, ошолорду ата-энелер айтыш керек, деш керек. Аксы районундагы атасына кол көтөргөн уулдун жорогу, жашабай жатып адам өлтүргөн өспүрүмдүн тагдыры, жаш кыздарга көз арткан педофилдердин санынын көбөйүүсү бүгүнкү күндөгү руханий боштуктан кабар берет. Башкы орунда материалдык кызыкчылык ойногон жерде адамдык нарк-насил, ыйман адеп жөнүндө сөз кылуунун өзү кажетсиз. Ошондуктан жаман окуялардын баарын заманга шылтабай, адам баласы жакындардын жан дүйнө боштугун толтурса, төбө чачса тик тургузган окуялар болбос деген ой жаралат. Анткени ички дүйнөсү бай адам бардык нерсени акыл-көйлүк менен чечип, жаман иштерге эргише албастыгы дайым. Гүлжина Мындоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.